Парламент Majlisinin депутаттары Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган аскердик парадтын катышуучуларынын Астанадагы Талаа лагерине барышты. Иш-чарага даярдыктын жүрүшү менен таанышты. Парадтык эсеп топтордун командирлери жана аскер кызматчылары менен жолугушту. Курсанттардын социалдык абалын, парадка катышкан куралдуу күчтөрдүн түрүн жана аскердик кийимдердин үлгүлөрүн көрдү. Талаа лагери 5000 кишиге ылайыкталган. Бул жерде 200дөн ашык чатыр тигилген. 7 мончо комплекси, оорукана жана автопарк бар. Аскерлер келип жатышат. Аскер бөлүмдөр кезек-кезеги менен жайгашууда. Техниканы терип, кайрадан чогултуп, бардык машыгууларды эми гана өткөрүп жатат. Абройлуу эс, көп азамат жооп беришет. Абройлуу жумуш. Аскерлер жоопкерчилик менен мамиле кылганын көрүп жатабыз. Алдыда дагы 1 ай убакыт бар. Азырынча даярдык жакшы. Белгилей кетсек, майрамдык парадка 300дөн ашык аскер жана атайын техника тартылат. Анын ичинде согуш талаасында салгылашкан тарыхый үлгүлөр да болот. Парадта ар кандай типтеги 66 учуучу аппарат абага көтөрүлөт.